Ар бир эле өлкөдө жаратылыш жана техногендик көрүнүш деп эсептелген кырсык катастрофа жана башка апааттардын кесепетинен өзгөчө кырдаал жаралышы мүмкүн. Коронавирус илдетинин жайылышы да өзгөчө кырдаал болуп эсептелет. Мындай учурда мамлекет калкты сактоо, өлкөнүн материалдык жана маданий баалуулуктарын коргоо үчүн зарыл чараларды көрөт. Өзгөчө кырдаал шарттарында калктын дайыма укуктары жана милдеттери каралган. Алар Кыргыз Республикасынын жарандардын коргонуу жөнүндө мыйзамында жазылган. Кыргыз Республикасында өзгөчө кырдаал шарттарында адамдардын милдеттери: өз өмүрүн, ден соолугун жана жеке мүлкүн коргоо. Өзгөчө кырдаал аймагында акысыз медициналык тейлөө жана дарылоо. Жарандык коргонуу милдеттерин аткаруу үчүн жергиликтүү мамлекеттик, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын мүлктөрүн пайдалануу. Ыктыярдуу түзүмдөрдүн тутумуна кошулуу. Айрым бир жерлерге барганда тобокелчиликке туш болуу жана алардын сактануу жөнүндө кабардар болуу. Жарандык коргонуу иш-чараларына катышуу, өзгөчө кырдаалдар аймагындагы кесепеттерди жоюуга катышууга, аткарган иштери үчүн компенсация жана жеңилдиктерди алууга укуктуу. Өзгөчө абал учурунда жаран үйүнөн азык-түлүк же дары-дармек сатып алууга, сыртка чыгууга гана укуктуу. Ошондой эле жаран өз каалоосу менен жүйөлүү себептерди эске албаганда жумуштан бошотулбайт. Ушуну менен катар милдеттер дагы бар. Өздүк коопсуздукту камсыз кылуу боюнча иш-чараларды көрүү, күнүмдүк иш-аракеттеринде коопсуздук чараларын сактоо, калкты коргонуунун ыкмаларын, алгачкы медициналык жардам көрсөтүүнүн жолдорун, коргонуунун жеке каражаттарын пайдалануу эрежелерин үйрөнүү, өзгөчө кырдаалдын кесепеттерин алдын алуу жана жоюу иштерине көмөк көрсөтүү, жарандык коргонуу органдарынын өзгөчө кырдаал коркунучун же келип чыгышын маалымдоо. Өзгөчө абалдын киргизилиши адамдын укуктарын мындан да көбүрөөк чектейт жана аларга андан да көп милдеттерди жүктөйт. Өзүңдүн, үй бүлөңдүн, жакындарыңдын, туугандарыңдын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн мамлекеттин жана коменданттын бардык сунуштарын аткаруу өтө маанилүү. Эсиңерде болсун, бул сунуштамалар сиздин өмүрүңүздү жана ден соолугуңузду сактайт.